Имам Тирмизи риwayat кылган хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Абдун разакуллаху малан ва илман." Кудайым бир пендеге рызкы берет, мал берет, билим берет. Фа хуа яттaqi фихи раббаху. Ошо Кудай берген илим менен, Кудай берген малы дүние менен Кудайдан коркот. Сарпталчу жагына сарптайт. Кудайдын разылыгын табат. Ва ясилу фихи рахмаху. Өзүнүн рахимин туган урук алакасын шу малдын Кудай берген малы илим менен пайдаланып алакасын кылат. Ва я'ламу лиллахи та'ala фихи хаккан. Анан Кудай берген нерседе бул малы илимде Алланын акысы бар экендигин билет дагы, Алла жолуна жумшайт. Малын дагы, илимин дагы. Фа хаза би афдалил маназил дейт. Пайгамбарыбыз хадисте мана ушундай кылган адам, Кудай берген неmatты Кудай жолуна жумшап, Алланын акысын чыгарып билген адам, бул шариятыбыздагы малы дүниөгө ээ болгон адамдардын арасындагы эң жогорку даража ушул даража болот дейт. Кимдин илими, кимдин малы бар болсо, дүниесі бар болсо, ошол малы дүниесі менен Алланын разылыгын издеп, анан Алла жолуна жумшагандар болсо, бул дүниедөгү ошондой малы дүниөгө, илимге ээ болгон адамдардын даражаларынын ичинде эң жогоркусу дейт.